Assalamu alaikum урматтууларым, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Мына бизи Жалал-Абадтагы жаңы оңдолгон Курманбек атындагы стадион. Мындай светтер коюлуп, светтер коюлуп, бактар эгилип, поле жаңыланып, трибуналар жаңыланды. Бирок бир стадиондо эмес. Вообще негизи бир минус бар да, азыр көрсөтөмүн. Тиги забордун нар жагга коюлган водосливтерди. Мол Жалал-Абад шаарындагы Маяковский көчө. Тиги жакта Жеңиш Сейил багы. Бул жагы стадион, жаңы курулуп, жаңы ремонт болуп, мындай жакшы светтер коюлуп, заманбап стадион болуп, шаарды бир көрүнүктүү объекти болду да. Мына сыртдагы мындай ремонт болду. Жакшы билесиңер, могул жакта эски кыш кунеги чыккан эле. Ошо ремонт кылып, мындай чатырдан су түшсүн деп мындай трубаларды койгон, сливтердичи. Бирок тилекке каршы дагы өкүнүчтүү иштер да болгон көрүнүп турат. Мына көрүп атасыңар, могу коюлган водосливтерди бизи мындай чала пучук каратисттерибиз, мындай кавычкада айтканда спортсмендер эмес, өзүнү каратист сезгендер мындай өтүп кетип атып, карагыла. Баары сливтерди мындай тебип, кунигини чыгарып, иштен чыгарып, буну мына карагыла. Эми ушул жерде каратисттер эле күнөөлүү эмес. Эми каратисттерди кавычкада айтып атам да. Бул жерде биринчи проектировщиктердин бир ката кеткени, бул жерге мындай жука тиникеден жасап койгон да. Мына жука тинике. Бул тиникени тепкенде эмес, кол менен катыгыраак бассаң ийилет да. Мына көрдүңөрбү? Бул жерге мен ойлойм, тиги стальной труба керек да, труба. Тепсе дагы путуну сындырганда да иштеке болбой турган. Мына карагыла. Мына бардыгы бир да бүтүнү жок. Буну эми биринчиден тарбиясыз балдар кылган. Тарбия деген нерсе жок. Мына бирөөнү менетиге күйбөгөн, пешенесинен тери акпаган адепсиз балдар кылган да бунучу. Эми кыздар кылбайт буну. Жаш балдар кылган, тарбия көрбөгөн. Мына муну эжемби, акамбы тротуарга чейин коюп алыптыр. Бир аз аркараак коюп койбойсузбу тротуардан? 50 сантиметр. Ошондой буну стадион көрүп атасыңар. Ошол жанагы жерге тротуар тосуп, мына жерге машина коюп калса да, эми мисалы могул жерге мындай коюп коюптур да. Бул да туура эмес деп эсептейм, бул вопросту да караштырабыз. Урматтууларым, мына байкасаңар керек, эмгек номер 3. Мына 17 ноябрда шаардык кеңешке шайлоо болот. Ошого эмгек партиясы менен бирге аттандым. Эми Жалал-Абад боюнча зерикпей, бала күнү жарым саат убактыңарды бөлүп барып эмгек партиясын колдоп койгула. Ошолордун катарында буйруса кеңешке өтсөм, мындай маселелерди шаарды уровенде көтөрүп, өзүмдүн салымымды кошомун. Бүгүн кече кошуп келдим, дагы эле кошом. Мандат мененби, мандатсыз дагы жана жок, айырмасы жок. Рахмат баарыңарга, көңүл бурганыңарга.